Авторитар ата-энелик. Авторитардык ата-энелик деп балдарды ашкери контролдоону, алардан бардык нерсени талап кылууну жана балдардын муктаждыктарын көрмөксөнгө салууну айтабыз. Бизде мындай ата-энени катуу кол же болбосо талапчыл дешет. Мындай ата-энелер өздөрү койгон эрежелерди балдарыбыз так аткарса дешет. Мындай эрежелер балдар менен ал тургай жубайлар арасында да талкууланбайт. Авторитардык ата-эне баарлашуудан, ачык сүйлөшүүдөн качат. Мындай ата-энелер эмне үчүн эреже менен жашаш керектигин балдарына түшүндүрүшпөйт. Айтканды кыл, себеби менин талабым ушундай дешет. Балдарынын толук баш ийүүсүн талап кылышат, керек болсо мажбурлашат. Мактоо жана сыйлык берүү сымал жумшактык менен көндүрүү методдорун өтө аз колдонушат. Мындайда балдар ата-эненин туура же туура эмес чечимдерин суракка ала алышпайт. Эгерде суракка алышса, себебин билгиси келишсе, жазаланышат. Мындай ата-энелер балдарды башкарып алам деп жатып, тилекке каршы алардын укуктарын тебелешет, муктаждыктарын четке кагышат. Бул темадагы изилдөөлөрдө айтылгандай, авторитар ата-энелердин балдары пессимист, бактысыз, коркок, сарсанаачыл, эң негизгиси жаңы тажрыйба жасоодо өтө кайдыгер келишет. Мындай кырда алдын билим алууга да терс таасирин тийгизерин айтуунун кажети жок болсо керек. Авторитар үй-бүлөлөрдүн балдары балагачка жеткенде өзүнө ишенбестиги күчөп, эмоционалдык жактан да депрессияга туш болушаарын изилдөөчүлөр көрсөтүүдө. Айрыкча социалдык жөндөмдүүлүктөрү да тең туштарына салыштырмалуу начар өөрчүгөн мындай балдар курбу курдаштары менен мамиле түзүүдө да кыйынчылыктарга кабылышат. Авторитар ата-энеден тарбия алган кыз балдар чоңойгондо да ата-энесинин макулдугусуз өз алдынча чечим чыгара албайт. Дайыма алардын пикирине көз каранды болушат. Ал эми мындай атмосферада чоңойгон эркек балдар зөөкүрдүккө жакын, агрессивдүү, өжөр келишет.